Адабий окуу сабагы. Тема таранчы. Сабактын максаты: окуучулар текстти шар окууга, түшүнө билүүгө, тексттеги суроолорго туура жооп берүүгө көнүгүшөт. Өз алдынча ой жүгүртүүгө, өз оюн айтууга, бири-бирине айта билүүгө умтулушат. Илгери канаттуулардын падышасы өзүнө өзгөлөргө жок бир керемет шаар курдургусу келет. Бул оңой иш эмес эле да. Ошондуктан ааламга жар салып, канаттуу куш аттуулардын баарына кабар жиберет. Кеп кеңеш, жардам, көмөк сурайт. Моюн толгоп келбегендерин жазага тарттырат. Келип алып кыйноо, кыстоого чыдабагандары качат. Кармалгандары жан чыдагыс азап тозокторго кабылат. Кыскасы, эки канатын эркин кагып, көк майсаңдуу чөп менен ак булутту көгөргөн көктүн ортосуна сайран курган куштарга караңгы түн түшөт. Шаар курулушу оңдогон жылдарга созулат. Качкын бозгундар көбөйө бергендиктен залим падыша канаттуулардын шыйрактарына кишен, тушамыш салат. Качып чыккандар азаят. Бирок ошолордун ичинен таранчы чынчык баарына кайыл болуп, тушамышы менен качып кетет. Адамдар жашаган жерден башпааны эгиздеп, биротоло байырлап калат. Башка канаттууларча арыштабай, кош аяктап секирип калганы ошондон дешет. Сөздүктөр менен иштөө. Өзгөлөргө, башкаларда. Кишен, бутту тушаган темир. Тушамык, бутту тушаган жип. Кайыл болуп, мында макул болуп деген мааниде. Башпаанек, жашай турган жер. Кош аяктап, эки буттап. Сабакты бышыктоо. Таранчыны көргөн белеңер. Падыша канаттууларга кандай кордуктарды көрсөтө баштайт. Таранчы эмнеликтен кош аяктап секирип калыптыр. Үйгө тапшырма. Канаттуулар үчүн кандай кам көрүү керектиги тууралуу оюңарды айтып бергиле. Предмет мугалими Жусуп Ахматова Саадат.